Азыр эксперимент кылабыз. Спирт канды суюлтабы же суюлтпайбы? Перекс экөөнү салыштырмалуу түрдө. Мына материалга азыр кандан коюп эксперимент кылып көрөбүз. Мына азыр хиджама бүткөн жерден канды алабыз. Мына азыр эксперимент кылабыз. Бирөөнө перекс кылабыз, бирөөнө спирт кылабыз. Азыр ошо бир эле кан. Кененирээк кылып, азыр кичине кургаса анан көргөзөбүз. Перекс менен спирт шыбап. Кайсынан эффект болот. Так, жанагы банкадан кан алдык. Эми бизде мына перекс анан спирт бар. Спирт анан перекс экенин азыр силерге тастыктап берем. Мына спирт, карап тургула. Сомнение жок. Спирт мына банкада. Эми нол жерде 2 кан турат. Мынанга спирт чачабыз. Так, өзгөрүш болобу, болбойбу? Бул перекс, обычный перекс. Перексти чачканда канга мынтип агарат. Мына көрүнүп турат. Эми спирттин реакциясын текшеребиз. Көп айтат да, спирт канды суюлтат деп, азыр текшеребиз. Канчалык деңгээлде суюлтат. Мына. Бул жерге коюп коебуз, калтырабыз. Кийинкиси, мынанда көбүрөөк кан болчу, текшеребиз азыр. Мына, көрдүңөрбү, артына кан суюлуп да калып калды. Мына перекс менен айырмасын көрдүңөрбү? Жакыныраак кыл. Бул перекс чачылган, бул спирт чачылган. Спиртте кан катып калат. Ушундай. Башка жагынан аударып да кылсак. Канчалык сүртпө, эч кандай өзгөрүш болбойт. Бул азыр мына жука себилген канды. А перексте мына бир кылганда эле мына кетип калды. Дагы бир кылсаң, такыр дакта калбайт. Ошон үчүн перекс ичип турсаңар, каныңар суюк болот. А спирт канды коюлтат. Бул спирт. Этиловый спирт относится к сильнодействующим наркотикам. Сначала вызывает возбуждение, а потом паралич нервной системы деп китепте жазылып турат. Советский энциклопедияны ачып окусаңар бар. Бизнесмендер бара-бара кыскартып берген да. Спиртной инсульт, инфаркт, давление калып келет. Спиртной, любой спиртной. Пиво, вино, коньяк бардыгы. Атайын дары эме жасалган бальзамдар эле болбосо, в целом спирттин таасири ошондой. Пиво болсо, бул курсакты чоңойтат. Эстроген деген женский гормон бар. Ошол пиво дагы ичпегиле. Болду. Так, мынол канды любой спиртной ичкен мезгилде кан өлөт. Мисалга кан температурасы 36 да, бул ысык анан муздакты жактырбайт. Тем более колуңду кесип туруп спирт чачсаң, фактически көрөсүң да, колуң күйөт. Ошондой эле биз ичип атпайбызбы? Ичкен мезгилде бул кандар бири-бири менен слипаться этип, эритроциттер, ушунун составляющийлери мындай жакын болбой, ар жерде болуп калат да, анан кан суюлду деп ойлоп калабыз да. Анан кан суюлтуп, анан коюлтат деп айтып атышпайбы? Ошондой ар жеринен слипация этип келип, анан булар тромбко айланат дагы, анан мээнин тромб, мээнин майда кан тамырларын жарган мезгилде адам суук менен анан орун сезбей калат. Бул инсульт, ишемический инсульт, бул уже чоң сосудтар жарылганда, анан сосудтар внутренний кровотечение болуп, блокироваться этилип калат да, жанагы ылдыйдагы органдарга, бутуңду, колуңду, тилиңди, башкаңды, бул чоң сосудтар. А спиртной бул майда сосудтарды жарат. Бара-бара анан мындай инсульт калып келет да, канды коюлтуп, анан давление калып келет. То есть спиртной ичкен мезгилде, мисалга жүрөгүң сайып аткан болсо, ошол мээде кан тамыр жарылган мезгилде, майда кан тамырлар жүрөгүң сайганын сезбей каласың, же дененин үшүгөнүн сезбей каласың. Айтып калышат, менин атам арак ичип жүрүп, анан ичпегенден кийин өлүп калды дешет да. Ал ооба ошондой болот. Арак ичип жүргөнүңдө мээде кан тамырлар жарылып,
денени сезбейсиң. Мисалга жүрөгүң ооруп аткан болсо, башка жагың ооруп аткан болсо, дарыланбай жүрө бересиң, арак мага жардам берип атат деп ойлойсуң да. На самом деле хуже кылып атат да. Сен мындай отсрочка берип атасың да. Үйүңдө пожар болуп атса, эшик терезени жаап, эшикке чыгып кеттиң да. Ошондой эле сыяктуу болуп калат. Денең үшүп атса, арак ичип жүрө берсең, денең үшүгөнүн билбей, анан колун бутун кестирип атышат. Же башын ооруганын сезбей жүрө берет ошондой. То есть спиртный ичкен мезгилде ошол паралич нервный система болот. Ошон үчүн любой спиртный ичпегиле, мифтерге ишенбегиле, маркетинг рекламаларга жанагы бриллиантовый рукада айтылат го. Врачи рекомендуют 50 граммов водки расширяет сосуды, успокаивает нервную систему деп. То есть ошондой болбойт. Пайгамбарыбыз айткандай эле, любой спиртной бул зыянын алып келет. 14 кылым мурда айтылган. Ол кан тамыр система аркылуу кирип алса, бүтүн канды өлтүрөт дагы, анан ички органдарды бүт бардыгын талкалай баштайт да. Боорду, бүт органдарды, ичегини, ичиңди катырат и так далее. То есть бул боюнча кенен видео кылабыз, кыскача ушундай. Мисалга эртеси похмельеде кандай болот? Арак ичип, уже мас болуп жыгылды да, жыгылып, анан анча-мынча тромбтор болот, каны өтө албай атканда, өтө албай баш ооруйт да. Анан баш жаздыга кайра спирт ичип койсоң, кайрыма слипация этип келип, мээде көп кан тамырларды жарып, анан оорун сезбей калат. Ошондо похмельеден чыкпай жүрө беришет да. Бир аз ооруп калса арак ичип коюп, бир аз ооруп калса арак ичип коюп. Буга караганда 1 стакан сууга 5-6 тамчы перекстен тамчылатып ичип жүргөн жакшы. Жылы суу ичиш керек. Анан канга ысык менен муздак жакпайт. 36 градуста температура жагат. Бул сүннөттөрдө айтылып кеткен. Ошондой.